Саламатсыздарбы, урматтуу Балык шаарынын тургундары жана коноктору. Балык шаарынын мэриясынын атынан бүгүнкү күндөгү эпидемиологдук ситуация боюнча кайрылып коеюн деп чечтим. Бүгүнкү күнгө карата ушу Балык шаары боюнча эпидемиологиялык абалыбыз турукташып калды. Мурункуга караганда ушу ооруган адамдарыбыздын саны азаюуда. Бүгүнкү күндө ушу Балык шаары боюнча 2 күндүзгү стационарыбыз иштеп жатат. Аларды айта кетсек, Сарой мейманканасында жана Теңир Тоо мейманканасында. Ошондой эле ыктыярчылардын жардамы менен элдик мобилдик группа иштеп жатат. Бул элдик мобилдик группа үймө-үй кыдырып, муктаж болгон адамдарга бекер дарыларын берип, ошондой эле капельницаларды, уколдорду бекер сайып берип жатышат. Тилекке каршы ушул эпидемия убагында коронавирустун башталгандан бери ушул жарандарыбыздан айрылган күндөрүбүз да болду. Ага карата ушу 30-июль күнү президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгы менен аза күнү, күттүү күнү деп жарыяланды. Ушул учурдан пайдаланып, ушул каза болгон жарандарыбыздын бир туугандарына, үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жана ошондой эле ушул учурдан пайдаланып, ушул оор акыбалда айта кетсек, ушул айдын башында шаар боюнча аябай катуу оор абал болду. Ооруларыбыздын көп, сандары көбөйүп аткан учурда ушу бизге жардам берип, өзү кайдыгер карабаган жарандарыбызга, активисттерибизге, жаштар коомдоруна, ошондой эле ушу чет өлкөдө жашап жүргөн АКШ мамлекетинде, Россия мамлекетинде жашап, эмгектенип, окуп жүргөн биздин жарандарыбыздын чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби ошолордун жардамы менен көптөгөн кычкылтек концентраттары келди, дары-дармектери келди. Ошолорго чын дилимден өзүмдүн атыман жана ошо Балык шаарынын мэриясынын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле жогоруда айтып кеткендей эле ушул мобилдик группадагы түзүшүп, жаштарыбыз, ушу кайдыгер карабаган жарандарыбыз мобилдик группа түзүп, өзүлөрү үймө-үй кыдырып жардамдарын берип жатышты. Аларга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ушу айтып кетмекчимин, ушул абалдан мынакей бүгүнкү күндө уже азайып калды. Мындан ары дагы азайышына, толук кандуу кутулушуна ушу баарыбыз биримдикте, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, баарыбыз биргеликте иш алып барсак, баарын жеңип чыгабыз, бул оорудан да кутулабыз деп айтмакчымын. Чоң рахмат.